Бул лабораторияда орнотулган жабдыктар бардык дүйнөлүк талаптарга жооп берет жана кызматкерлер 4 сааттын ичинде бул вирусту аныктап койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар. 20 февралдан баштап Ош шаарында экинчи лаборатория ачылып иштеп баштады. Коронавирустун таркалышын алдын алуу боюнча республикалык штабтын билдиришинче учурда 165 адам стационардык жайларда карантинде кармалып турса дагы 391 жаран жашаган жери боюнча медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Коронавируска тестти мисалы Ошто, Жалал Абадта кайсыл жактан кирген болсо ал жерде атайын пункттар бар, заборный пункт. Мисалы аэропорт манастан кире турган болсо ал жерде атайын дайындалган пункттар бар, ошол жерден алынат. Бизде улуттук вирусология лабораториясы бул жерде биз турган жер, бул жерде изилдөө жүргүзүлөт. Бизден тышкары биз Великобритания менен Россия Федерациясы менен биздин кылынган анализдерди ал жактан да тастыктоо алып турабыз. В случае, если у вас признаки вирусной инфекции, вы должны сидеть дома, вызвать врача на дом. Айнура Мамбеталиева санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сурап билүү бөлүмүндө иштейт. Анын милдети вирус боюнча суроо менен кайрылган жарандарга болушунча так маалымат берүү. Оорунун белгиси байкалганда эмне кылыш керек баарын түшүндүрүп берет. Ал эми молекулярдык, генетикалык жана диагностикалык изилдөө лабораториясынын адистери сак болгон жакшы. Бирок ашыкча тынчсыздануунун да кереги жок дешет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму атай текшерилген реагенттердин тизмесин сайтка койгон болчу. Бул изилдөөлөр Россия Федерациясынын мамлекетинин жардамы аркылуу жүрүп жатат. Анткени алар бизде атай ушул лабораториялык тестирлөөлөргө керектүү жабдыктар менен мындайча айтканда реагенттер менен камсыздандырды. Ошол реагенттердин колдонуп биз ушул изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кытай мамлекетинен тышкары бүгүн Түштүк Корея, Япония, Иран, Франция жана Италия мамлекеттеринен келген жарандар милдеттүү түрдө карантинге жаткырылып, тийиштүү текшерүүлөрү бүткөн соң коопсуз болсо гана 14 күндөн кийин чыгарылып жатат. Ал эми жыл башынан бери Кытай эл республикасынан биздин өлкөгө 1365 адам өтүп, баарысы тиешелүү жол жоболорду аткарышкан. Булардын ичинде Кытай жарандары гана эмес, биздин жарандар дагы бар. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара тилкесине жайгашкан көзөмөл өткөрүү жайларында кырдаал туруктуу деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билесиңер, азыркы убакта Кыргыз-Кытай чек ара тилкесине жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттары убактылуу жабык. Андан сырткары Урумчи, Бишкек, Урумчи аба каттамы бар болчу, ал да убактылуу токтотулган. Бүт көзөмөл өткөрүү жайларында жана санитарный карантиндик пункт деп коебуз. Ал жерде саламаттык сактоо министрлигинин жергиликтүү оорукананын өкүлдөрү мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкерлери менен бирликте иш алып барып жатабыз. Алибек Сайдинов дүйнөгө атагы тараган Ухань шаарындагы алдыңкы университеттердин биринде магистратураны быйыл бүтүрөт. Ал башка кыргызстандык студенттер менен бирге Кытайдан келип карантинден ийгиликтүү чыкты. Анын жүрүм турумуна азыр эч кандай чектөөлөр жок. Ухань шаарынан алып чыгуу жашыруун түрдө болгонун, баарын мыкты уюштуруп берген кыргыз өкмөтүнө ыраазычылыгын айтат. Учурда окуусун онлайн режимде улантып жатат. Там поначалу возникали некоторые вопросы, потому что, многие студенты... Айрым студенттер тынчсызданып кетүүнү каалап башташты. Бирок ал кезде аэропорттордун баарысы иштебей калган. Анан биз элчиликке кайрылдык. Алар тез эле биз менен байланышып, документтерди топтоп, алып чыгуунун жолдорун издештирип башташты. Андан соң казакстандык, белорусиялык жана армениялык студенттер менен бирге атайын рейс менен бизди ал жерден алып чыгып кетишти. Кетерибизди автобуска отурганда гана мугалимдерибизге айттык. Эч кимге айтпоо сүйлөшүлгөн болчу. Моралдык да, материалдык да колдоо көрсөткөн үчүн өкмөткө чоң рахмат айтам. Так и финансово, то есть в этом плане очень сильно все благодарны и все рады, что все закончилось. Акыркы убактарда соц желеде бул вирус тууралуу көптөгөн туура эмес маалыматтар таркалып жатат. Бири коронавирус Кыргызстанга жетиптир десе, дагы бири чек арадан текшербей эле өткөрүп жатыптыр дегенде түрдүү маалыматтарды берип жатышат. Коркконго кош көрүнөт болуп, калктын айрым катмары чындап эле дүрбөлөңгө түшүп жатканы да чын. Эксперттер мындай маалыматтарга ишенбей, расмий гана булактардагы маалыматтарды кабыл алууга үндөшөт. Ошол эле учурда зарыл болгон гигиена эрежелерин сактоого үндөшөт. Европанын көп өлкөлөрүнө, Азиянын көп өлкөлөрүнө таркады. Ошон үчүн жанагы өзгөчө Facebook окшогон системада айта турган сөзүнө алы жетпеген, оозуна алы жетпегендер болбогон бир нерселердин бүт баарын жазып атат азыр. Жалган маалыматтар таркатып атат. Ал эми мен кайрылат элем, мен өзүмдүн Кыргызстаныма, мекендештериме. Ага ишенбегиле.
сырма өкмөт таркатып аткан ал жерде бир дагы нерсе жашыруун эмес. Барын ачыктан ачык айтышып атат. Ошондуктан өкмөт берген маалыматка гана таянышыбыз керек. Өлкөдө кооптонуулардын күчөшүнө вирустун Кытайдан тышкаркы өлкөлөрдө да тездик менен таралып жатышы себеп болууда дешет эксперттер. Ошол эле учурда айрым окумуштуулар оору жетер бийиктигине жеткенин, эми акырындап азайып баштаарын божомолдошууда. Учурда бул оору менен жабыркагандардын саны 80 миңге жакындаса, алардын 25 миңдейи сакайышкан. Ал эми каза болгондордун саны дүйнө жүзү боюнча 3000 адамга жетейин деп калды. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жок. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.